Köpçülük mecitтерде молдолор намазга барбайт, молдолорго катуураак эскертип кетсеңиз рахмат. Муну казекеге беребиз. Азыр жаназага кетти, кайра келгенде беребиз, эскертип бардыгын бара турган кылат. Мечитке барбасаң да иштен алып башканы коюш керек. Ошо барган жеринде жүрө берсин ал. Мына акимиятта аким отурат. А мечит молдода отуруш керек. Молдо мечитте отуруш керек. Ишин кылыш керек. Элге дават айтыш керек. Анда молдо болбош керек. Мечит бош калбаш керек. Адам үмүт менен келет. Дам салдырганы келсе дам салып туруп, анан дам салганга канча мүнөт дам салсаң, ошонча мүнөт дават айтышың керек. Ал бечара үмүт үзүлүп келет, бир нерсени сурап келет. Сурап келгенде туура багыт көрсөтүп беришиң керек. Жөн эле молдо болуп болбойт. Талил ташты биз айылда айтабыз. Аксакалдар айтап айтпайбы, Алла билет го, 10 миңдей тахил айтылат, таш менен таштарды топуракка барып төгөбүз. Ушул амалга сооп берелеби, ушунун өкүмүн түшүндүрүп бериңизчи. Эми шариятыбызда ташка талил айтып апарып төксүн деген жери жок. Ал салт катары калыптанган. Бирок ушуга ишарат, азыраак ишарат бар. Ишарат ушунда пайгамбарыбыз айтты, кимде ким ла илаха иллаллах деп айтса бейишке кирет деп айтты. Ар ким өз айтса деген сөз да бирөө үчүн бир айтып бербейт да, анычы. Ар ким өз айтса деген. Бирок ошондой болсо да адам соовун багыштаса болот. Куран окуп сооп багыштаганда келим айтып соовун багыштаса болот. Демек 10 миңби, 5 миңби же бирөөнү, экөөнү айтып багыштаган зыян тийбейт. Бирок ушул сөзсүз болуш керек, бул болбосо болбойт дебеш керек. Таш боюнча маселе жанагы көмүлгөн жер жоголуп кетпесин деп бир кызыл таш, кара таш коюп койсого белгиге карап келип Куран окуп издеген келе. Бирок жанагы ташты төгүп кое турган ал айтылган эмес. Азыр эми номер коюлуп калды, апарып туруп мындай коюп жыгач коюп эле номер кадап койсо мынчанчы кабыр деп ошону менен билинип алат. Анан чоң-чоң кабырлар салган туура эмес. Кече Түркияга барып сурадык, силерде кандай? Биздин Кыргызстанда өткөндө бир француз келип айтыптыр, Кыргызстанда эки нерсени көрдүм дептир, француз. Не дейт? Биринчиси өтө эле кабырстан көп экен дейт. Каяка барсаң кабырстан. Экинчиси адамдар күлбөйт экен, бардык ушинтип жүрөт экен дейт. Шундай настроение жүрөт адамдар, кыжалат болдум, булар күлбөйбү деп. Урушуп кете турганда, тиштеп ала тургандай болот экен дейт. Эми аны жазсак болот, бирок берки мазар боюнча Түркияда бир адам көмүлгөндөн кийин 4 жылдан кийин ордуна башканы көмө беришет. Анткени ошол убакта сөөк чирип жерге айланып кайдымгыдей кетет. Эгер бир аз калса ичине көмүп коет экен. Арабияда 3 жыл. А биз китептерде 25 жыл деп айтабыз. Азыр Бишкекте мазар кымбатта адамдар көмүлбөй кыйын болуп атат. Мазарга апарса көмдүрбөй, бияка апарса көмдүрбөй. Ошон үчүн жанагы эстелик койгон болсо ошого менчик болуп калды деген сөз да. Адам тирүүсүндө жашайт 70 жыл. 4 сот участокко ээ болот, ошонуку катталат, кызыл китеби бар. Эми өлгөндөн кийин деле жерди ээлей бериш керек, эстелик коюп алып чоң кылып. Бергиле тирүүлөргө жерди. Силер жердин астындасыңар, үстү силерге тиешелүү эмес дегенди түшүндүрө албай эле койдук да.